Эл аралык Салам фондунун президенти доктор Жасим Алиау мырзага кол чабуулар менен да сөз кезеги суналы. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا اليوم في هذا اليوم المبارك أن نحضر إلى هذه القرية من جمهورية غرغيزيا الشقيقة لنقوم بافتتاح إحدى المشاريع الكبرى التي تقوم بها جمعية السلام الغرغيزية. والحقيقة يشرفنا أن يكون معنا كوكبة من إخواننا من أهل الكويت جاءوا ليشاهدوا هذه المشاريع وليلتقوا بإخوانهم الغرغيز في هذه القرية. يسرنا الحقيقة أن نفتتح مشروع سقيا الماء على نفقة أحد المحسنين من أهل الكويت العم يوسف الهاشم بن وليد. وهذا المشروع الحقيقة ل 26,000 مستفيد في هذه القرية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يرزق كل من ساهم في هذا المشروع المبارك الأجر والثواب. ولا شك أن الجمعية دائما وأبدا تسعى لإسعاد إخواننا في غرغيزيا من خلال المشاريع المتنوعة والمشاريع الخيرية والإنسانية التي تقدمها الجمعية للأخوة في غرغيزيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجر كل من ساهم في هذا المشروع المبارك، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في الكويت وفي غرغيزيا. وجزاكم الله خير. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, талайык калк. Эң биринчиден сиздер менен учурашууга уруксат этиңиздер дейт. Бул киши биз бул жерде азыр ушу ыйык күндөрдүн биринде суунун ачылышында турабыз. Бул биздин бир кичинекей жардамыбыз сиздер үчүн болсун дейт. Бул жерде Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында Ассалам кайрымдуулук фонду алгылыктуу иштерди алып келип атат дейт. Ошол кайрымдуулук иштердин бири бул. Бул белек сиздерге Кыргызстан мамлекетине Куейт элинен жардам катары эки элдин ынтымагы, эки элдин достугу, биримдиги катары бир ташталган кадамдардын бири болуп турат. Ушул ачылыш сиздерге жакшылыктарды, мындайча айтканда сиздердин пайдаңыздарга тийсин дейт. Мындай эле Куейт эли менен Кыргыз Республикасынын биримдиги дайыма ынтымактуу биримдикте болсун деген тилек койду айтты. Чоң рахмат. Эл аралык Салам фондунун президенти доктор Жасим Алиау мырзага ыраазычылык билдиребиз. Андан кийинки сөз кезеги Кыргызстандагы Салам фондунун президенти Миңбаев Нурмухамед Бакирдиновичке кол чаап коюлуп уруксат болсо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу туугандар. Ушул эми ачылыш кут болсун демекчибиз. Дайым эле бареке, суу бардык нерсенин башаты дейт го, бардык жашоонун башаты дейт. Ушул белек кут болсун. Иншалла биздин мамлекетибиз өнүккөн, өскөн, жетишкен мамлекеттердин катарына кошулушуна биз дайым тилекпиз. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Кийинки сөз кезеги Таза суу департаментинин директорунун орун басары Момунов Сайпидин Хизеналиевич агабызга кол чаап коюлуп. Келиңиз. Сіздерді бүгінгі майрамыңыздар менде құттықтап берсек болады, сонда таза су өмір бұлағы деп таза су болса біздің денсаулығымыздағы болушы екен. Эми бүгүнкү күндө бизде Кыргыз Республикасындагы абалды көрө турасыздар, чында таза суу муктаж болгон айдар аябай көп. Жалпы республикада 1819 ай болгон болсо, ошонун 653 куду сиздерге таза суу муктаж болуп турат. Буюрса жакшы, ошол өкмөтүбүз республиканын жетекчилик тарабынан жүргүзгөн саясат негизинде бүгүн бир топ жакшы сырткы каржы булактарынан каржылар тартылып келип, бул маселелерди четинен чечип иш алып баруудабыз. 653 айдын бүгүнкү күнгө карата 69-унда сууну берип, daha 584 ayımız bizde köylü olup turat, anustan iş alp barudağız. Bu boyunca
ушул жардам көрсөткөн ушул Кувейттеги туугандарыбызга да ыраазычылык билдирип кетебиз. Ошол эле маселени чечүү максатында мына Бүткүл Дүйнөлүк банк тарабынан, Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан, Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан да көптөгөн каржылар тартылып жардам берилип жатат. Андан сырткары ушул Кытай Республикасынан жардамдар келип атат. Ошондой эле Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынан, Евразия өнүктүрүү фонддорунан жардамдар келип, маселени чечүүнүн иш алып барабыз. Ушундай майрамдар боло берсин. 584 айды буюрса ушул 2023 жылдын аягына чейин толугу менен куруп пайдаланууга берилсек, биз республикада бир топ элибиздин ден соолугу да жакшырып, таза суу болгон көйгөй толук чечилет деген пландарыбыз бар буюрса. Аймагынын башчысы Алиев Руслан Яковлевичке кол чаап калды. Келиңиз. Сөз кезегибизди Здравствуйте, уважаемые присутствующие, гости и жители села Маевки. От себя лично и от жителей Маевского Элекмето хотел бы поблагодарить наших спонсоров, представителей Кувейта, которые выделили финансирование на скважину, потому что вы все знаете прекрасно, что у нас очень большая была проблема с водой. Также хотел бы поблагодарить общественно-гуманитарный фонд «Ассалам», который помог нам реализовать этот проект. В данный момент мы сейчас, в принципе, уже вот сегодня-завтра мы ее запустим. Вода готова, скважина готова. То есть будем теперь с чистой, хорошей питьевой водой. Спасибо вам большое. Чоң рахмат. Айылы кеңештин төрагасы Молдокулов Марлис Токтомбетовичке кол чаап келиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу Кувейт элинин өкүлдөрү, туугандар. Сиздерге биринчи кезекте чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Айылдык кеңештин атынан, Маевка айыл элинин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде бул таза суу өмүр булагы дейт. Биздин кыргыз элине, ошонун ичинде Маевка элине жакшы жардам көрсөттүңүздөр. Биз аябай эле кыйынчылыкта турган мына элдер дагы билет, элдерге дагы түшүнүү менен кабыл алды. Ушул суу чыкканча эң негизгиси баягы ак таңдай акыныбыз жеңи жок айтып кеткендей, таза сууну 7 күн 7 түн ырдаганда да суу түгөнгөн эмес, суу жөнүндө ырдаганда. Ошол суу мынакей буюрса Маевкада ага турган болду, мынакей баары даяр болду. Дагы бир жолу сиздерге чоң ыраазычылык менен рахмат айтып кетким келет. Чоң рахмат. Бул менен токтоп калбастан таза суу чыга берсин. Таза суу ичели. Суу деген өмүрдүн булагы болот. Ден соолук бекем болсун. Эми сизге сөз берем. Келиңиз. Гүл тапшырып белектерди кайрып коюңду. Тапам кол чаап коелук. Ыраазычылык билдирип койду. Маевка айылында 3000 чукул калктыгамыз кылган таза суу. Таза суунун ачылышы болгон турат азыр бул жерде. Ассалам фондунун өкүлдөрү лента кесип айылга таза суу беришмекчи. Кол чаап келиңиздер, мына лента кесип атат. Суубуз дайыма агып турсун, таза суу менен камсыз болуп турсун.
هذا لا هذا صب عليه لا ايه هم ايوه ايوه دقيقة Nah, taza su. Qancha metr terengden chiqdi? 300 metr terengden chiqqan artezian. حاضر